Президенттик шайлоо жакындаган сайын бул өнөктүктө кимдер ат салышаары жана кимдер жарыштан баш тартаары белгилүү боло баштады. Республика партиясынын түптөөчүсү Өмүрбек Бабанов бул шайлоого катышпай турганы маалым болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыккан. Улуу урматтуу кыргызстандыктарым, өлкөбүздөгү саясий экономикалык абал курч экендигин баарыбыз көрүп турабыз. 5 октябрда элди толгуткан кесепеттерди түп тамырынан жоюп, тезинен өнүгүү жолуна түшүүгө бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Кечээ Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Өлкөбүздү өнүктүрүүгө керек болгон терең маселелерди ачык талкууладык. Өлкөбүз эркиндикти туу тутуп, демократиянын нугунда гана тез өнүгүү алаарына окшош пикирде экенибизди ачык көрдүм. Садыр Нуркожоевич мурдагы башкаруучулардын каталарын кайталабастыгын, олуттуу өзгөрүүлөргө даяр экендигин көрдүм. Конституциялык реформаны да кеңири сүйлөштүк. Эң негизгиси бийлик бутактарынын тең салмактуулугун түзүү керек. Сот системасынын толук кандуу көз карандысыздыгын камсыздап, парламентти күчтөндүрүү керектигине так түшүнүк бар. Мени колдоп келген бардык адамдарга, тилектештериме ыраазычылык билдирем. Партиялаштарым менен акылдашып, Кыргызстандын президентинин кызматына өз талапкерлигимди алып чыкпоону чечтим. Садыр Нуркожоевичтин талапкерлигин колдоо чечимин кабыл алдым. Өмүрбек Бабановдун мындай билдирүүсүн коомчулук олуттуу кабыл алган жок. Себеби буга чейин бир нече ирет сөзүнөн кайткан учурларын эл унута элек. Анын мындай калпыс кадамдары саясатчы меселе бийликтегилердин тиркемеси катары кабыл алууга себеп болгон. Саясат, сөз жок, бир нерсе айтайын деп оозум барбай турат. Салыктарын төлөсүн, алган кредиттерин кайтарсын, болбосо камалсын. Бабанов түлкү, бирок түлкүнү сен жакшы, сенден дагы ит жакшы деп сылап-сыйпап кустурат го дейм. Ал адамдын чыныгы максаттарын көпчүлүгүбүз деле билип калдык. Анын жеке кызыкчылыгынан башка эчтеке аны кызыктырбайт экен. Анын жеке бийлиги, жеке байлыгы. Ошонун артынан чуркаган адам. Ошол замат туура жолду көрсөтсө барбастан чуркап барган Атамбаевка. Кылмышкер, уру ушул 10 жылдан бери өлкөнү талкалаган Атамбаевка чуркап барган. Ошонун өзү кылмыш. 2015 жылы парламенттик шайлоого Ташиев Бабановдон деми Республика Ата журт партиясы менен бирге аттанган эле. Ташиевке карата атайылап каралоо жүрүп, шайлоодон четтетилип, саясий мотив менен иш козголгондо Бабанов өнөктөшүн сөз менен болсо да колдоп койбогону коомчулуктун сынына кабылган. Ал эми 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Атамбаев Сооронбай Жээнбековду ачык колдоого алып, Өмүрбек Бабановго кысым көрсөткөн. Ошол маалда Сооронбай Жээнбеков КТРКдагы теледебатта сага карата 25 суроом бар деп опузалаганы көпчүлүктүн эсинде. Сооронбай Жээнбеков жогору жактын колдоосу менен жарыштан утуп чыкканда Бабанов миңдеген тарапташтардын үмүтүнө суу сээп, өлкөдөн чыгып кеткенин эч ким унута элек. Ал эми быйылкы парламенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолордо Бабанов, Атамбаев жана башка саясатчылар менен биригип, өзүн премьер-министрликке көрсөтүп, Садыр Жапаровго каршы пикирин билдирип жүргөн. Эми минтип тезелеп позициясын өзгөртүп отурат. Тилек Тактагазиев, Клара Сонкулова менен сүйлөшкөндө бул жөнүндө ачык айкын сүйлөшкөнбүз. Мен мындайча айткам алар мен азыр мына Атамбаев чакырып атат, Атамбаев менен сүйлөшөм. Анан кийин бирге ушинтип чыгып аянтка бирге келебиз деп туруп. Ушундай болгон сүйлөшүү. Премьер бол. Оор абалда мындай элге, мамлекетке жардам бер деп жакшы идеяны айткан Сулаймановду сатты. Мыйзамдуу талаага келели. Мындай абал жаралып калды деп сунуш кылган Клара Соронкулованы сатты. Колунда болгон бардык саясатчыларды бул сатып жиберет. Содагер адам, бизнесмен адам жакшы калып барабы эле, саясатчы эмес ал. Элдик толкундоолордон кийин көпчүлүктүн мүдөөсү менен абактан бошотулуп бийликке келген Садыр Жапаров коррупционерлерге ачык күрөш жарыялады. Мамлекеттин эсебинен байды деп шектелген көпөстөрдүн мүлкү текшерүүгө алынууда. Садыр Жапаровдун мындай чечкиндүү билдирүүлөрү арты таза эмес саясатчылардын баарын кооптондуруп турган кез. Өмүрбек Бабановдун шайлоого катышуудан баш тартканы жана Садыр Жапаровго жасакерленүүсү мүлктөрүн сактап калуу аракети да болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.